Аял күйөөсү анан жеке жазышууларын окуганы аз келгенсип, кол көтөрүп зордуктаганын айтып сотко кайрылган. Испаниянын Валенсия шаарынын тургуну аялынын WhatsApp мессенджеринде жазышкандарын андып окуганы үчүн 2 жылга кесилгенин чет элдик басылмалар жазышты. Ага ылайык 32 жаштагы эркек киши тынччылык кыла турган атайын программаны колдонуп, аялынын WhatsApp мессенджери аркылуу жазышкандарын скриншот кылып өзүнө жиберип турган. Ал жубайы көзүнө чөп салып жатканын тастыктай турчу бир нече билдирүүнү таап алган экен. Аялы күйөөсү андып жүргөнүн билип калып, сотко берем деп коркутканда жолдошу өзүнүн артын тазалоо үчүн аялынын телефонунун программалык камсыздоосун жаңылап салган. Аял жолдошу анан жеке жашоого болгон укугун бузгандыгын жана кол көтөрүп зордуктагандыгын айтып сотко кайрылган. Ошондой эле күйөөсүн 78 жылга эркинен ажыратууну суранган. Жыйынтыгында сот эркек кишини 2 жылга эркинен ажыратып, 3,3 миң евро айып салган. Сот ошондой эле анын аялы менен 4 жылга чейин жолукпоого буйрук кылган. Мирас каналына жазылып, акыркы жаңылыктарды күзөтүп барыңыз.